Саламатсыздар урматтуу Чындык медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Бишкек-Ош жана Бишкек-Манас багыттарында жеткиликтүү баалар бекитилди. Бүгүнкү күндө ички авиа каттамдарда эң актуалдуу жана жеткиликтүү тарифтерди мамлекеттик авиакомпания Osman Airlines сунуштайт. 2022 жылдын 1-майынан тартып Бишкек-Ош жана Бишкек-Манас Жалал-Абад аэропорту ички авиа маршруттарынын авиабилеттерине макулдашылган баа системасы киргизилүүдө. Бул чечим Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коому башкармалыгынын төрагасы Манасбек Самидиновдун Aviatraffic Company, Aeronomad Airlines, TSJ жана Skyfru сыяктуу атамекендик авиакомпаниялар менен өткөргөн жумушчу жолугушуусунун жыйынтыгында кабыл алынды. Диалогтун жүрүшүндө тараптар өзара келишип, баа түзүү боюнча бирдиктүү ыкманы макулдашышкан. Бекитилген параметрлерге ылайык Бишкек-Ош маршруту боюнча авиабилеттердин баасы эрте брондоодо 3800 сомдон башталат. Ошол эле учурда учуу алдындагы акыркы күндөрдө максималдуу баа 5900 сомдон ашпайт. Бишкек-Манас маршруту боюнча баштапкы баасы 3500 сомду, ал эми максималдуу баасы 4100 сомду түзөт. Авиакомпаниялар өз тарабынан белгиленген чектик баалардан ашырууга жол берилбестигин ырасташкан. Мамлекеттик авиа ташуучу Osman Airlines авиакомпаниясы мындан да жеткиликтүү баа саясатын кармап тургандыгын өзүнчө белгилеп кетүү керек. Алсак Бишкек-Ош багыты боюнча максималдуу баа 5500 сомду, ал эми Бишкек-Манас багыты боюнча 4100 сомду түзөт. Ички авиа каттамдардын жеткиликтүүлүгү маселеси биз үчүн принципиалдуу мааниге ээ. Бекитилген тарифтерди киргизүү ички авиа ташуу рыногун турукташтырууга, баалардын кескин өзгөрүшүнүн алдын алууга жана жүргүнчүлөр үчүн ачык, айкын, түшүнүктүү шарттарды камсыз кылууга мүмкүндүк берет деп белгиледи Манасбек Самидинов. Москвада жашап, иштеп жүрүп жыйган мүлктөрүңүздү сүрсүтпөй, батирден батирге көчкөндө төгүп чачып жоготпой, айлыңызга бат-бат жиберип туруңуз. Бул үчүн 12 жылдан бери Москвадан Кыргызстанга жүк ташуу менен алектенген Зайырбек Маматкаримов аттуу туруктуу ишкерди сунуштайбыз. Зайырбектин машиналары мыкты, кызматкерлери жооптуу, кампалары кенен, жүктү үйүңүздөн алат. Ар бир 7 облусубузга чейин барат. Ар бир аманаттын амандыгына кепилдик берет. Кызмат акысы буюмуңуздун көлөмүнө жараша 500 рубльдан башталат. Байланыш номерлары +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Ысык көлдө 6800 метр мыйзамсыз синтетикалык тоор чыгарылды. Бүгүн Ысык көл облустук ички иштер башкы башкармалыгынын туристтик экологиялык милиция кызматы тарабынан көл акваториясын тазалоо иштери жүргүзүлдү. Анын жүрүшүндө жалпы узундугу 6800 метрди түзгөн эски синтетикалык торлор чыгарылып, бадалдардын арасынан бир даана эски кайык табылган. Аталган иш-чара айлана чөйрөнү коргоо жана көлдүн экологиялык абалын жакшыртуу максатында уюштурулду. Өмүрбек Бабанов ойгондуу бир кезде болду, саясатка аралашпайм деп түйүнчөгүн түйүп көңүлгө кирип кеткен Өмүрбек Бабанов президенттик шайлоо жакындаган сайын жанданып баштаганы сөз болууда. Айрыкча эки достун арасын карамышык аралап, эки жээкте калышкан майдай жаккан көрүнөт. Президенттик шайлоого ат салышып көрсөм деген дымагы ойгонуп, эркин дем ала баштагандай. Ырасында Бабанов канча ирет саясаттан кайттым деп, анан ыңгайлуу учурда сорт этип чыга калчу эле. Ошол көнгөн адатын карматып, эл суранып барууга аргасыз болдум деп саясатка аттын башын бурса, таң калыштын кажети жок. Андыктан тымыздын даярдык көрүп, команда түптөп, каражатын чуктап жатышы деле мүмкүн. Бирок маркум Болочер айткандай, каражаты, адамдык ресурсу болгону менен эркинин жоктугу аксатып койчу эле. Чегирткеден корккон эгин экпейт дегендей Өмүрбек Бабанов чечкиндүү кадам жасашы күмөн деп жазган Nazarnews.org сайты. Москванын чет жаккасында 3 кыргызстандык каза болду. Тышкы иштер министрлигинин маалыматы. Москванын чет жаккасында өрт кырсыгынан 3 кыргызстандын жараны каза болду деген маалыматты Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги тастыктады. Россиянын тергөө комитетине караштуу тергөө башкы башкармалыгы көз жумгандар 20-30-48 жаштагы Кыргызстандын жарандар экенин билдирген. Алар эмгек мигранттары болгон. Башкы тергөө башкармалыгынын жооптуу кызматкери бул окуяда кылмыш курамы жок экенин билдирип, жарандардын өлүмү көмүр кычкыл газына уулануунун кесепетине болгонун тастыктады. Кырсык боюнча кылмыш иши козголду, деди Тышкы иштер министрлиги. Министрликтин көзөмөлү алдында элчилик каза болгондордун сөөгүн мекенине жөнөтүүгө көмөк көрсөтүү маселесин карап жатат.
Elçi Leslie Вигери Кумтөргөн жайынын иши менен таанышты. Америка Кошмо Штаттарынын Кыргыз Республикасындагы атайын жана толук ыйгармыктуу элчиси Лесли Вигери Кумтөргөн жайына барды. Таанышуу сапарынын алкагында дипломат борбордук карьерде болуп, орто техникаларын оңдоочу цехтын жана алтын ылгоочу фабриканын иши менен таанышкан. Ошондой эле Лесли Вигери Кумтөргөн жайында көп жылдардан бери ийгиликтүү колдонулуп келе жаткан америкалык Caterpillar компаниясынын орто техникаларынын иштешин көрүп чыккан. Орто техникалардын иштешин көрүп чыкты. Иш сапардын жыйынтыгында тараптар өз ара кызматташтыкты арттырууга кызыктар экендиктерин белгилешти. Кыргыз-Кытай чек арасындагы өткөрүү бекеттери убактылуу жабылат. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик бажы кызматы Кыргыз-Кытай мамлекеттик чек арасынын өткөрүү пункттарында убактылуу чектөөлөр киргизилгенин маалымдайт. Аталган чаралар Кытай тараптын демилгеси менен киргизилүүдө. 2026 жылдын 30 апрелинен тартып Биркештам автожол өткөрүү пункту Бишкек убактысы боюнча саат 22:00 тартып адамдарды, транспорт каражаттарын жана жүктөрдү өткөрүүнү убактылуу токтотот. Торгат автожол өткөрүү пункту Бишкек убактысы боюнча саат 20:00 тартып ишин токтотот. Аталган өткөрүү пункттарынын иши 2026 жылдын 2 майында саат 8:00 тартып кайра жандандырылары пландалууда. Бедел автожол өткөрүү пункту 2026 жылдын 1 майынан 5 майына чейин жабык болот. Пункттун иши 2026 жылдын 6 майында саат 8:00 тартып Бишкек убактысы боюнча кайра жандандырылат. Мамлекеттик бажы кызматы тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына жана жүк ташуучуларга каттамдарды жана ташуу мөөнөттөрүн пландаштырууда бул маалыматты эске алууну сунуштайт. Мамбет Жунусабулов Ташиевке кайрылуу жасап бир катар суроолорду узатты. Саясатчы Кемпирабад иши боюнча камакта болуп чыккан Мамбет Жунусабулов Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасынын 29 апрелдеги кайрылуусунан кийин Мамбет Жунусабулов Ташиевке кайрылуу жасап бир катар суроолорду узатты. Буга чейин 29 апрелде айрым маалымат каражаттары Камчыбек Ташиев эки шериктеши менен суракка чакырылганын жазышкан. Ал сурактан чыккандан кийин коомчулукка кайрылуу жасап, ага карата козголгон кылмыш иши боюнча өз позициясын билдирген. Ташиевке кайрылуусунда кылмыш иши боюнча юридикалык жакта мени коргонууга толук мүмкүнчүлүгүм бар, мени эч кандай күнөөм жок, Кудай буйрса акталып чыгам деп айтылган. Мамбет Жунусабулов аталган билдирүүгө жооп кайтарып, аны тергөөгө басым көрсөтүү катары баалаган. Ошондой эле ал коомчулукта тынчсызданган адамдар тууралуу айтылган сөздөрдү тактоону сунуштады. Тексттин кайрылуусу төмөндө толугу менен. Анын кайрылуусу юридикалык жактан тергөөгө басым көрсөтүү, саясий жактан бийликке кыр көрсөтүү болуп эсептелет. Ошондуктан тергөө эркин жүрүш үчүн мыйзамдын талабы боюнча ага камакка алуу бөгөт чарасы дароо колдонулушу керек. Себеби көптөгөн адамдар тынчсызданып жатканын билдиришүүдө деген маалымат. Керегем сага айтам, келиним сен ук деген бийликке багытталган эле эскертме. Ошондуктан анын тынчсыздана баштаган көптөгөн адамдар дегени кимдер экенин бийлик тастыктап, алар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүшү керек. Буга бийлик маани бербей, 2005 жана 2010 жылы бизде бийлик тактан кулаганын бүгүнкү бийлик унутпашы керек. Анын кайрылуусунда кимдин күнөөсү болсо ал жазасын тартат, ал эми таза болсо акталат деп белгилеп, Кемпирабад маселеси боюнча акталгандарды ал мисал келтириптир. Мен Кемпирабад боюнча камалып таза деп акталган 23 адамдын бири катары ага төмөнкү суроолорду жолдойм. Биринчи, ата мурастан калган ыйык жерибиз Кемпирабадты Өзбекстанга берүүгө каршыбыз деген 25 адамга эмне үчүн сиз жетектеген УКМК 2022 жылы бийликти басып алуу беренеси менен кылмыш иши козголуп, камап 2026 жылга чейин аларды соттон чыгарбай кармады? Экинчи, өзүңүз өткөргөн жыйында мен бийликте отурганда сизге бир да жакшылык кылбайм деп 23 адамдын көзүнчө мага эмне үчүн акарат кылдыңыз? Үчүнчү, ошол таза деп акталган 23 адамдын кадыр баркын, ар намысын тебелеп, ден соолуктарына доо кетиргениңиз үчүн өз эркиңиз менен алардын ар бирине канча суммадагы акча каражат төлөп берүүгө даярсыз? Же алар сот аркылуу сизди кустурушун каалайсызбы деп жазган кайрылуусунда Абылов. Диализ аппаратта жатат экен, ушинтип бөйрөгүнөн пересадка болуш керек экен. Жана ошондой эле көзү көрбөйт экен эженин. Оңдар колуңуздардан келишинче жардам берип, айыгып кетишине себепчи болуп калыңыздар. Бул жакта Жумагүл эже 30 жашта, ушул 5 жылдан бери ушул оору менен жабыркайт. Жакта апасы сахарный диабет бар экен, бөйрөгү иштен чыгып ушу диализде, анан көзү дагы көрбөйт. 3 оору менен Алла ушундай бир сыноо беришиптир. Биз дагы да кабар алып турабыз. Бул жакта ушинтип эжеке ушул өзүн биле албай жатат. Успокаивающий берип койду азыр, Успокоивающий кол менен жатат да, аппараттан кыйналып атат. Апасы дагы бул жакта ушул кыз үчүн
чуркап көп жылдан бeri биздин аркасында больница менен кыдырып ушул жакта жүргөн учуру. Операцияга $22,000 сурап атышыптыр врачтар. Чет өлкөдө болот экен, Турцияда же болбосо Индияда эки өлкөнүн бирөөсүндө болот. Колуңуздардан келишинче ушул каражат сиздер үчүн эми көпчүлүк үчүн аз эле каражат, 200 сомдон 100 сомдон салып отуруп, биз эле ушул каражат чогулуп кетет деген үмүттөбүз. Араванда болгар калемпири бышып сатыкка чыкты. Араван районунда Ferrari сортундагы болгар калемпири бышып сатыкка чыкты. Бул тууралуу Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги билдирген. Маалыматка ылайык, болгар калемпиринин бул сорту 120 күндө быша тургандыгы менен башка сорттордон айырмаланат. Эсиңиздерге салсак, Араван районунда башка аймактарга караганда жаз эртерээк келип, дыйканчылык эрте башталат. Буга чейин Араванда картошка, капуста бышып экспортко жана ички базарга сатылган болчу.